Майрам деген эмне бул? Балам сени бүгүн туулган күнүң болуп калган турбайбы, мына торттун үстөгүн үйлөп койгун. Эптеп не кылып атат? Ачуу басат деп өлгөндө ичет. Мен ушу жаңы жыл күнү жакшы адам болуп, жакшы кийинип, жакшы ниет кылайын дейт. Караса, январь ичи ошо проблема болот. Аяз атаны да ошого окшоштуруп Аллах субханаху ва таала инсандардын бул дүйнөдө жана акыретте бактылуу болуусу үчүн дин берген. Ошол динди Аллах таала пайгамбарларды жөнөтүп, пайгамбарлар аркылуу элдерге түшүндүрүп, көрсөтүп берген. Ошондуктан биз түшүнүшүбүз керек, кайсыл адам бул дүйнөдө жана акыретте бактылуу болууну кааласа, анда бактылуу болгон пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жана сахаба радияллаху анхумдардын жолуна түшүү керек. Ал эми кайсыл инсан бул дүйнөдө же акыретте бактылуу болушту каалабаса, жай гана каалоолорун аткарышты кааласа, анда ал каалаганыдай жашай берсе болот да. Ошондуктан бир сөздү адамдар бир аз ойлонбойт экенбиз да. Адам бактылуу болушту кааласа, же болбосо дин менен жашасаң бактылуу болосуң десе, бактылуулук деген сөздү ар бир адам өзү ойлогондой түшүнүп алат экен. Кичинекей жаш балага дин менен жашасаң бактылуу болосуң, намаз окусаң бактылуу болосуң десе, ал ойлойт экен да, демек намаз окусам шоколадым көп болот депчи. Же болбосо намаз окусаң бактылуу болосуң десе, ал мынтип түшүнөт экен. Игрушка машинелерим көп болот депчи. Сынып калган игрушкаларым ордуна атам жаңап келип берет деп ойлойт экен. Себеби ал жаш баланын оюнда бактылуулук ошол эле нерсе экен да. Андан бир аз чоңоюп калган балага дин менен жашасаң бактылуу болосуң десе, ал дагы бактылуу деген сөздү өзү ою менен түшүндүрмө берет дагы, эмне кылат? Телефонум болот экен. Андан бир аз чоңоюп калган балага бактылуу болосуң десе, жаңы кийимим болот деп ойлойт. Жаңы үйлөнө албай жүргөн 25 жаштагы адамдарга дин менен жашасаң бактылуу болосуң десе, ал ойлойт экен да, 3 күнгө чыгып келсем, же болбосо 1 айга барып медресеге окуп келсем, жакшы аял ала алат экенм деп ойлойт экен. Себеп ар бир адам өзү кайсы проблеманы чече албай жатса, ошол проблеманы чечсе бактылуумун деп ойлойт экен да. Бирок андай эмес да, ар бир учурдун өзүнүн сыноосу, өзүнүн кыйынчылыгы болуп турат. Ошол кыйынчылыкты чечиштин аты бактылуулук эмес. Аны чечсеңиз экинчиси келет да. Үйлөнүп алган адамдар балалуу болсом бактылуу болом дейт. Балалуу болгон адам эмне кылат? Үй алып алсам бактылуу болом дейт. Ушинтип биринин артынан бири өзгөрүп өтүп кете берет экен. Ар бир адам өзүнчө түшүнөт экен. Улгайып калган адамдар бар го. Суукта үшүбөй калсам бактылуу болом дейт экен. Же нан жегенде, тамак жегенде кыйналбай чайнап тишим болгондо бактылуу болом дейт. Кээ биркелер эмне кылат? Өзүм басып жүрсөм бактылуу болот элем. Баса албай калдым деп кыйналат экен. Ошол үчүн бактылуу болосуз десе, ар бир адам бактылуулук дегенди өзү түшүнүп алат экен. Ушул жерден туура эмес болуп калат экен. Бир адам намаз окуйт. Ал ойлоп алган эле, мен намаз окусам, дин менен жашасам бактылуу болом дегенде карзан кутулам депчи. Намаз окуп атат, карзан кутулбады, анан ойлойт да. Мен айтты эле го бактылуу болом деп, болбой атам го бактылуу депчи. Биз сизди карзан кутулат деген жокпуз, бактылуу болосуз деген сөз. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, бактылуулук деген эмне бул дүйнөдө? Акыретте бактылуулук деген эмне? Бул дүйнөдө бактылуулук дегендин мааниси кыжаалат, кайгы, проблема жүрөктө болбошунун аты бактылуулук. Ооба, курсак ачышы мүмкүн. Ден соолугуңуз кетип оорушуңуз да мүмкүн. Карыз болуп калышыңыз да мүмкүн. Суукта үшүп эшикте калышыңыз да мүмкүн. Жазда ысып калышыңыз да мүмкүн. Алардын аты бактылуулук эмес. Бактылуулук инсандын жүрөгүнүн ичиндеги сезимдердин аты. Ошонун тынч, кайгысы, капасы, кыжаалат, проблема болбогондун атын бактылуулук деп айтат. Ошондуктан кээде адамдар ойлойт экен, дин менен жашасаң бактылуу болосуң деп алса, эмне дейт? Бай болот экенмин депчи. Пайгамбар алейхиссалам дин менен жашады, бактылуу болду. Бирок бай болгон жокко. Курсагы күн сайын тойгон жокко. Пайгамбар алейхиссалату вассалам мубарак курсагына таштарды байлап ачкалыгын билдирбей өтүп кетти го. Пайгамбар алейхиссалам кайтыш болгон күнү
Пайгамбар Эсамдын сооту bir жөөттө залогдо болчу. Үй бүлөсүнө кичине арпа сатып алган эле да. Үй бүлөсүндө нафака алып туруп, акчасынын ордуна залогко соотун коюп кеткен эле. Ошол үчүн биз түшүнбөшүбүз керек. Бактылуу болосуң десе, материалдык нерселерди. Менин материалдык нерселерим көп болот экен деп түшүнбөш керек. Дин менен жашаган инсандар бактылуу болот дегендин мааниси кедей болсо дагы жүрөгүндө кайгысы жок. Бай болсо дагы жүрөгүндө кайгысы жок. Бүгүн байдын да жүрөгүндө кайгы бар, кедейдин да жүрөгүндө кайгы бар да. Бай да уктай албай кыйналып жатат, кедей да уктай албай кыйналып жатат. А кедей ойлоп жатат, бай болсом мен уктап калам го депчи. А байгыдан сурап көр, уктай албай жүрөт го. Бай болуп калсам эле мен жыргап калам деп ойлоп жүрөт. Бирок бай дагы жыргай албай кыйналып жүрөт го бүгүнчү. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, инсандын бактылуулугу дегени инсан дин менен жашаганда инсан жүрөгүнө Аллах Таала бир тынчтык берет. Байлыкты ким алып кетти, бийликти ким алып алды, сенде эмне болуп жатат, эмне жок болуп жатат, карап коюп жүрө бересиң, макул деп коюпчу. Баланчы ушундай болуп алыптыр, макул. Баланчы байып кетиптир, макул. Жүрө бересиз. Bir жолу падыша деңиздин жээгиндеги чоң баягы резиденциясы, биздин тилмен айтканда резиденциясы сарайына келип, hiç уктай албай, чарчап, кыйналып, деңизди карап турса, терезесинен bir адам келет да деңиздин жээгине олтуруп, жанынан bir нанды чыгарат дагы, катуу нан экен. Ошол нанды алып, деңиздин суусуна малып жеп алат. Анан деңиздин суусунан ичет дагы, жатып, ташка башын коюп уктай берет да. Бай таң калат, койчу. Мен ушунча бай болсом, падыша болсом, ушунча бийлигим болсо, керебеттерди кара, жей турган тамактарды кара, менин охранамды кара. Эшо менде уйку жок. Унан кара, деңиздин жээгинде эшо таштын үстүндө шарак, толкундун жээгинде уктап жатат. Чакырчы сурайынчы, уйкунун сыры эмнеде экен депчи. Барып чакырып келет, падышанын жанына келет, "Не болгон адамсың сен?" дейт. "Сен ушунча уйкудан ачка калган адамсыңбы? Уктай эле бересиңби сен?" десе, "Жок падыша, мен кедей адаммын жөнөкөй. Күнүнө бир аз түшкө чейин иш кылам дагы. Тапкан акчама bir нан сатып алып, ошону экиге бөлүп, жарымын өзүм жеймин. Жарымын үй бүлөмө апарам, үйүмдө келинчегим бар. Анан азыр түшкө жуук ушул убакта эс алып алыш сүннөт экен. Кайлуула кылуу деп коет. Кичине эс алып алыш, бул да пайгамбар эсам сүннөт. Ошого бир аз жатып уктап кеткен экенмин деңиздин жээгинде" дейт. Десе падышанын таң калып, "Макул, сураганыңды берейинчи, айтчы, мен эмне кылып берейин сага" десе, "Уруксат бер, бар уктап алайын" дейт. Эгер падышанын үйгө биз кирип калсак, ушундай десе, "Эмне маселеңди айт, чечип берейин" десе, эмне дейт элек? Таптакыр башка нерсе айтып салабыз да. Баягы адамдын жүрөгүндө диндин улуулугу бар да. Сүннөттүн улуулугу бар. Кой, мен сүннөтүм калып кетпесин, падышанын байлыгы калса кала берсин, мен барып уктап алайын. Барып жатып уктайт. Андан падышанын уазыры ошол убакта көрүп турат дагы айтат, "Падышам, уйкунун сырын мен айтып берейинби сизге?" дейт. "Жарайт. Bir алтын динар бериңиз." Алтын динарды алат дагы. Баягы уктап жаткан бала немеге берип, баягы кедейге, "Мынаны падыша сага берди" дейт. Алат дагы салат. Bir az жатып, кайрат, одар бул жагына салат, кайра туруп карайт. Уктабайт да, эми баягы алтынды утуруп карап, кайсы жерге катам депчи. Ошондо айткан экен, "Падыша көрдүңүзбү? 1 динар тетигинин уйкусун алды" депчи. А сиз канча динарды алып, канча динарды басып алып, анан тынч уктаймын дейсиз, андай эмес. Ошол үчүн бүгүн кедей жатып алып уктай албай кыжалат, кайгырып атат. Канткенде мен бай экенмин деп түнүң таң аткыча ойлонот да. Таң атканда бай болуп калсам экен деп түш көрүп. Бай эмне кылат? Кантип ушу байлыкты сактасам экен деп кыжалат болуп уктап атат да, камералар иштеп турат. Баары жакшы эле. Охрана бар, ит бар, нормально. Айнектер темир, эч ким тийишпесе керек. Ал да ушинтип кыйналып таң атышан уктабайт. Ошол үчүн машиненин капталдагы алдыңкы айнектерини кара кылып алган адамдар жыргагандыгынан кара кылган жок, кыжаалатчылыктан сөнүш эч кимди көрбөйүнчү деп жаап койду. Кээде шаарга барып калганда, барып "Ассаламу алейкум" десең, айнегин түшүрүп деп коет. "Ассаламу алейкум, жума мубарак болсун" деген, анан күлүп баштайт да. Отурганда да ошол үчүн карасаңыздар, жашоого чыгып карасаңыз, жүгүлө айдаган адам барго, оозу жабылбай күлөт да, ушундай күлөт, тарак. Жип айдаган адам барго күлбөйт. Ачкычта кап-кара бери. Анын жүрөгүндөгү кыжаалат жүзүнө чыгып калган.
А бергинин жүрөгүндө кыжалатчылык жок. Машина бузулуп калса жүгүл экен да. Уруп алса жүгүл экен да. Анын жүрөгүндө кыжалатчылык болбогондуктан анын жүзүнө чыгып турат баягы сүйүнүчүчү. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, динде бактылуулук бар дегендин мааниси жүрөгүңүздө кыжалатчылык, кайгы болбойт. Ооба, бир кыйынчылык келди. Ооба, Аллах жөнөттү деп туура кабыл аласыз. Сахаба радиаллаху анху ушинтип жашайт эле. Абдурахман бин Ауф радиаллаху анхуга сиздин байлыгыңыз деңизге чөгүп кетти. Алхамдулилла. Ал сиздики эмес экен, сиздики келди десе, алхамдулилла. Чөгүп кетти дегенде да капа болгон жок. Келди сиздин байлыгыңыз дегенде да сүйүнүп кеткен жок. Инсандын жүрөгүндөгү эмне кылат? Ишеништин негизинде бул дүйнө бул материалдык нерсе. Баягы бизде бир макал бар го. Байлык, бийлик колдун кири дегенде. Жакшы экен, тазаланып калыптыр колум дегенде эле карап койду болду. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, дин менен жашаган инсандар бактылуу болот. Эми бир нерсени түшүнөк да. Дин менен жашоо десе, муну да өзүбүз түшүнүп алат экенбиз. Дин менен жашоо. Намаз окусам дин менен жашаган болом. Орозо тутсам дин менен жашаган болом. Жок. Сиз намаз окусаңыз, орозо тутсаңыз, зекет берсеңиз, али дин менен жашай элексиз. Сиз диндин ибадаттарын кылып жатасыз. Мисалы бир адам аябай намаз окуп жатса, жашап атат дебейт да эч кимчи. Bir adam zikir kılıp otursa, hani hiç kim yaşavat at değil. Zikir kılıp jatat, namaz okup jatat. Bul ibadatlar. Жашоо деп эмнени айтат десе, ошол ибадаттан сырткаркы убактыбыз. Тагыраак айтканда мындай түшүнсөк болот да. Намаз окуп өтүп ассаламу алейкум рахматуллах, ассаламу алейкум рахматуллах, дуа кылып мечиттен чыкканда жашоо башталды. Кайра кийинки намазга мечитке киргенде ибадат башталды, жашоо токтоду да. Жашоо мечиттин ичинде эмес, жашоо мечиттин сыртында. Ошондуктан биздин жашообузда кыйынчылыктын кетпей жаткандыгы эмне болуп атат десе, дин менен жашоо дегенди мечиттин ичинен киргенден кийинки, мечиттен чыгып кеткенге чейин учурду элестетип алып атабыз. Жок. Дин менен жашоо дегенибиз мечиттин ичинде дагы, мечиттин сыртында дагы, намазды убагында, намаздан кийинки убагында ар бир учурду диндин талабындай кылуу, ошону дин менен жашоо деп айтат. Демек бир бала төрөлгөндөн көмүлгөнгө чейинки аралыктагы ар бир абалды динде көрсөтүлгөндөй кылуунун атыны дин менен жашоо деп айтат. Үйлөнүү тоюн кылып жатасыз. Динге ылайыктуу кылсаңыз, ошол дин менен жашаган болот. Бала төрөлдү, ошону үйгө алып келип, эмне деген ырым кылыш керек? Динден карасаңыз бар, акыйка деген бар. Ошону кылсаңыз, динге ылайыктуу кылган болосуз. Өлүп жаткан адамды кантип көмүш керек? Анын дагы тартиби бар. Ошол тартибини шариатка ылайыктуу көмөсүз. Мына ошонун бардыгын не деп айтат? Дин деп айтат. Бизнес кылыш керек. Бирок окуп алыңыз. Шариатта бизнес кандай болуш керек? Молдокеден сураңыз, ошентип бизнес кыла бериңиз. Дин менен жашап жатасыз. Үйлөндүңүз. Аялыңызга, жубайыңызга кандай мамиле кылуу керек? Шариаттан окуп алыңыз. Өзүңүздүн баягы кулк мүнөздөрүңүз менен эмес, баягы пайгамбар алейхиссалам шариат көрсөткөн негизде жашасаңыз, мына ошону дин менен жашады деп айтат. Бүгүн биз намаз окуп жатабыз, бирок дин менен жашабай эле турабыз. Ибадат кылып жатабыз, бирок жашоого келгенде ар ким өзүнүн каалаганын кылгандыктан бактылуу таба албай жатат. Бардыгы кыйынчылыкка түшүп калгандыгы намаз пайгамбарсам көрсөткөндөй шариаттагыдай болуп жатат. Бирок жашоого келгенде ар ким өзү билгендей кылып жатат. Тойду билгендей кылып жатат. Көмгөндү билгендей көмүп жатат. Анан эмне кылат? Аллах наразы болгондон кийин биздин жашообуздан анан жүрөккө кыжалатчылык салып коет. Жүрөк кыжалат болду. Ошол кыжалатчылыкты кетириш үчүн бай болсом экен деп ойлой берет да. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, биздин сүйүнүчтүү учурларыбызды дагы шариатка ылайыктуу кылышыбыз керек. Кайгырган учурларыбызды дагы шариатка ылайыктуу кайгырыш керек. Үйлөндүңүз, сүйүнүчтүү мезгил. Ошол убакта кандай кылыш керек? Алла сактасын, бирөө бул дүйнөдөн акыретке кетип жатса, кайгылуу учур. Ошону кантип узатуу керек? Ушуну. Эми адамдар көбүнчө адашууга кеткен учурлары ушул болуп жатат. Кайгы кыйынчылык келгенде шариатты жыйыштырып коюп, билгениндей кылып атат. Ачууду ачуу басат деп жатат. Макул, ачууду ачуу бассын, өлгөндө иштиң. Эмнеге төрөлгөндө ичип алдың? Анда төрөлгөндө сага ачуу болгон жок, апасыга болушу мүмкүн анча-мынча ачуу. Бирок сага эмне ачуу болду? Эптеп не кылып атат? Ачууду ачуу басат деп өлгөндө ичет. Таттууду да ачуу басат деп аны төрөлгөндө да ичет. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, кыйынчылык мезгилине келгенде биз башыбызга маселе келдиби? Ошону шариатта чечүүнүн жолун Аллах көрсөтүп койгон. Сахабалар ошону жашап өтүп кеткен.
Жеңил эле маселе. Ал эми жеңилчилик келе жаткан учурларда дагы кандай кылыш керек деген маселе болот да. Ошол үчүн шарият ислам сүйүнгөндөн өзүнүн сүйүнүчүнү ачыктагандан тыюу салбайт. Bir adam uğuldu boldu, suyunup elge çay bergisi kelet. Ma çay ber akika degen bar. Bir adam dağı bir nerse bolup jatat. Suyungöndөн bir nerse kılgısı kelse anı şariat tıybayt. Sen suyunbөгүнүн капа ойдон кайгырып жерди карап жүрө бергин дебейт. Ошо жерди карап таягын таянып, исламды жаман көрсөткөн ошолор. İslamдын сүннөтү жылмайып жүрүш керек. Жерди карап өтүрөйүп, таяк таянып алып жүр деген жери жок. İslamda жылмайып жүрүңүз. Пайгамбарым ар дайым жылмайып жүргөн ошо сүннөт. Ошол үчүн эмне кылып жатат? Сүйүнүч учуруна келгенде ашыкча кылып жүгөрсө дагы болбой калат. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, бизде сүйүнүч учурларыны не деп коебуз? Майрам деп коебуз да. Майрамдар деп коет. Негизи эреже карасак, майрам деген эмне бул? Майрам деген бул инсандын жүрөгүнө Аллах Таала салган тынчтыктын, кенендиктин атыны майрам деп айтат. Аны жасап адам эптей албайт. Аны Алла инсандын жүрөгүнө салганда, ал адам өзүнчө эле ошол күнү берешен болуп калат. Өзүнчө эле жакшы адам болуп калат. Өзү деле түшүнбөйт не кандай жакшы болуп алганынчы. Жума күнү мисалы 5 убакытка ушундай келсек мечитке. Бирок жума күнү баарыбыз жакшы адам болуп коймун. Мен жумага барайын, Алланы ыраазы кылайын. Эмне үчүн? Бул күн майрам. Алла өзүнүн казынасынан адамдардын жүрөгүнө мээримдүүлүгүн, рахматын жөнөткөндө адамдар не кылат? Мээримдүү, райымдуу болуп калат. Келип садака берип калат. Ошол үчүн сурамчылар дагы жума күнү келет мечитке. Башка күнү келбейт. Башка күнү обычныйлар келе берет. Жума күнү Аллахтын жүрөгүнө, Аллах адамдардын жүрөгүнө не кылат? Мээримин салганда берешен болуп кетип келет. Анан ошолор эмне кылат? Садаканы сурап келет. Бүгүн берет иншалла депчи. Чындап эле беребиз чыкканда баарыбыз. Демек эмне болуп жатат натыйжада? Натыйжада инсандардын жүрөгүнө Аллах Таала салат. Муну айт күнү дагы салат. Эки айт намазында элестетип көрүңүз, тым эле батпай кетебиз шаарга. Шаардагы биздин айт намаз окуй турган аянтка батпай пробка болуп кетет да. Неге? Инсандардын жүрөгүнө Аллах Таала райымын көбүрөөк төгүп жүгүргөндө бардыгы берешен болуп кетти. Үйүнө барсаңыз, тыкылдасаңыз, айтыңыз маарек болсун десеңиз, айтыңыз айтка коштусун, кириңиз маарек болсун, кириңиз. Дасторкону салынган жеп чыгып кете бересиң. Сен кимсиң, каяктан келгенсиң, иши жокко жеп кете бересиң. Башка күнү барсаң күтөтам дейт. Сен башка күнү жүрөгүндө баягы рахмат жок. Эми элестеткөн Рамазан айы келгенде таравih намазыга толуп калабыз мечиттер. 20 рекет, 2 саат окуйсуң. Макул. Башка убакта 4 рекет намазга келбегендер таравih намазга келет. Жок, бүгүн таравih экен, мен окушум керек. Ne için? Ramazan ayынан Allah Taala şaytandарды байлап таштайт дагы, периштелерди рахматын төгүп салганда, адамдардын жүрөгү рахматка бөлөнгөндүктөн мешитке чуркап келет. Карасаң баары эле беришен, эч намаз окубагандар дагы ачык-чачык жүргөндөр, мен şu Ramazan айында зекет берейин деп жаттым эле деп келип калат. Молдеге садака фитир канча болуп калды, мен садака фитир берейин, көп эле берсем боло берөй дейт. Өзү карап көрсөң чындап намазды окубай турган адам да. Мен бир ооз ачар кылып берейин деп ниет кылдым эле деп калат. Ne için? Allah ошол күндөрү пенделердин жүрөгүнө сүйүнүч тартуулаш үчүн рахмат жөнөтөт. Ошонун аты майрам. Кайсы бир адам Рамазандай өткөрбөсө, жуманы жумадай кылып өткөрбөсө, айтты айттай кылып майрамдап жүрөгүнү рахаттандырып өткөрбөсө, эми жасап көрүш керек болот да. Жасайын бир нерсени, анан майрам деп атайын, болобу экен, болбойбу экен, сүйүнөлүчү бир дейт. Кантип майрам кылабы десе, балам бүгүн сени туулду деп элестетели, анан кийин бир майрамдап көрөлү. Чындап балаңыз төрөлгөн күнү аябай сүйүнгөнсүз. Бирок 5 жылдан кийин сүйүнбөй эле, балам сени бүгүн туулган күнүң болуп калган турбайбы, мына торттун үстөгүн үйлөп койгон. Болду, кол чаап коесуз, бүттү. Сүйүнчүлүк жасалма менен кыла албайт да. Адам ошол жүрөгүндө майрам күндөрү Аллах берген майрам күндөрү майрамдай өткөрбөгөндүктөн жүрөгүндө рахат аз болуп калгандыктан кыжаалатчылык орнотуп калат. Эми ошол кыжаалатчылыкты кетириш үчүн кандай кылсам кетет дейт дагы, мода кууп баштайт. Жаңы кийим кийсем кетип калат го депчи. Жаңы кийим кийет, кетпейт. Токтоп туруп. Андай болот экен. Жаңы жыл кылып көрөйүн, кетип калса керек. Мен ушу жаңы жыл күнү жакшы адам болуп, жакшы кийинип, жакшы ниет кылайын дейт. Караса, январчы вообще проблема болот. Магазиндар иштебейт. Башка жерлер иштебейт. Проблема да неге?
Мертвый сөзүм болду. Эч ким иштебейт, же бизнесиң жүрбөйт, же башкаң жүрбөйт, же документ ишиң бүтпөйт. Баардыгы январчык келсе ушул не болду деп. Эмне үчүн? Алланы капа кылды эле бир күн. Алла 30 күнгө не кылды? Маселени көбөйтүп койду. А сен кече күнү жакшы жашоо башталат дебедиң беле? Башталбай калды го. Эмне үчүн? Туура эмес кылып алган. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, биз эмне кылышыбыз керек? Ушундай өзүбүздүн диний майрамдарды жакшы шаан шөкөт менен өткөрсөңүз, башка майрамдарга муктаж болбой каласыз. Жасалма нерсенин кереги болбой калат да. Курбан айтта төбө союп коюңуз. $2000 алып, уй союп коюңуз $1000 алып. Ана бир жыл бою жөн жашайсыз, кой. Баягында сойгонбуз жетет ошол депчи, жүрөгүңүзгө ошончо Алла рахматы салып салат да. Ошон үчүн бир нерселерди жасап койсо эле ал майрам болуп калбайт. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, инсан майрам дегендерди кичине көңүл буруп караш керек. Бир түрдүү майрамдар бар, алар башка туура эмес диндердин негизинен келип чыккан. Же болбосо ошол майрамды майрамдап жатканда Аллага сыйынгандай сыйынуу сүрөттөр чыгып калат. Бул өтө чоң күнөө болот да. Кабаны тегеренгендей тегеренип калса, Алладан да дуа кылып сурагандай сурап калса, келе кал мага бере кал деп, же балдарың уктап калганда түндө мына сага берип кетипти паланчы, Аяз ата деген гайыптан келип берип кетти депчи. Бул деген Аллах гайыптан берүүчү зат да. Аяз атаны да ошого окшоштуруп, мындай кылгандардан сактанышыбыз керек. Албетте урматтуу бир туугандар, бир түрдүү майрамдар бар, алар биздин динибизге каршы келбейт. Эгемендүү болгон күнүңөр, ооба, эркин болгон күнү жакшы экен. Бирок аны дагы аша чаптырбаш керек. Тагыраак айтканда, Аллах Таалага сыйына турган, Аллах Таалага кыла турган иштерди ошол сүйүнгөн күнү пайда кылып жүгөрбөш керек, жана кайгырган күнү дагы ошону пайда кылып жүгөрбөш керек да. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, адам сүйүнүчүнү ачыкка чыгарып, адамдар менен отуруп тамактангандан тыюу салбайт. Бирок сен кимге окшоп жатасың, ошону бир карап алып туруп, андан кылгының деген маселе да. Ошондон урматтуу бир туугандар, Аллах Таала баарыбыздын жашообузду толук шарият менен жашатканга мүмкүнчүлүк берген болсун. Баарыбыз ниет кылалык. Менин кайгы күнүмдү дагы, жеңил күнүмдү дагы, ар бир күнүмдү, ар бир секундамды жада калса, менин өзүмдүн келбетимди дагы пайгамбар асам көрсөткөн тартипке, сүннөткө, шариятка ылайыктуу кылам десек, ошондо Аллах та биздин жүрөгүбүзгө тынчтык, рахматты орнотот. Аллах баарыбызды ушуга жеткизген болсун.